атайын катты келген экен. Ошол 24-марттагы революция 2005-жылдагы, андан кийин 2010-жылда апрель революциялары боюнча ушундай бир иш-чараларды өткөрүп, анан бизге мындай эме кылыңыздар, пикирлериңиздерди бериңиздер деген үчүн ошол сиздерди башы көрүнгөн окуучулар деп чакырып, сиздердин пикирлериңиздерди билип, ошол эмеге биз дагы ошол башка окуу жайлар сыяктуу өзүбүздүн пикирибизди сунуштап билдирип коелук деген максатта чакырдык. Бул дагы ошол баштагы бийликтерден кичине сабак алыш керек да. Мисалы үчүн Акаевдин басып өткөн жолун кийинки бийлик сабак алып бир жыйынтык чыгарганда кийинкине берсе болбойт эле. Эгерде ошол Курманбек Салиевичтин каталарын кийинки бийликтер эске алганда кайтадан дагы бийлик алмашуу болбойт эле. Бүгүнкү бийликче ошол баштагы предшественниктердин кылган ишин анализдеп, ошонун бир жыйынтык чыгарып, бир себебин аныктап, анан туура иш жүргүзсө, Кудай кааласа биздин мамлекетибиздин келечеги кең болуп турат. Кыргыз тарыхында ошо эгемендүүлүккө жеткенден бери элибиз башынан 2 жолку революцияны өткөрдү да. Кээ бирлер аны төңкөрүш деп жүрөт, кээ бирлер инкылап революция деп жүрөт. Мына бүгүн Ош педагогикалык университетинде өтүп аткан тегерек стол ушунун айлана чөйрөсүндө сөз болуп атат да. Көбү эсе областыбыздагы окуу жайдын илимпоздору келип, бул маселе талаш, бул токтобой турган талаш. Көптөгөн окуучулардын пикиринде бул революция деп аталса, кээ бирлер жөн төңкөрүш деп айтат. Кандай болгон учурда дагы бул элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин тарыхындагы өзүнүн орду бар бир окуялардан болот да. Маркстын революция это локомотив истории деген эмеси болгон. Ура, аны жогорку окуу жайында окуган, тем более тарыхчылар аны жатка билгенбиз да биз. Революция это локомотив истории. Тарыхтын локомотиви бул революция. А Ленин болсо ошо революциялык кырдаал жөнүндө, үч белгиси жөнүндө өзүнүн теориясын иштеп чыгып, аны дагы жатка билгенбиз айтырам. Белгилүү дүйнөлүк политолог бар, мен азыр фамилиясын тилимде учундап турат, айта албайм. Ошонун жазганы бар да, не главное, какая форма власти, президентская, парламентская. Главное не врать и не воровать. Политолог айтып отыр. Главное не врать, не воровать. Эгемендүүлүк жылдарындагы эң бир мындай маанилүү, олуттуу окуялардан болуп саналат да. Анан бул окуяларга азыркы күнгө чейин ар кандай пикирлер айтып келет. Мына ошол маселенин айырмасында тарыхчылар, башка коомдук илимдердин өкүлдөрү, социологдор, конфликтологдор ортосунда пикир алыштык, жакшы ой пикирлер айтылды, көз караштар. Акырында ошол ой пикирлердин, талаш тартыштардын, көз караштардын негизинде атайын резолюция кабыл алды. Эми мындай иш-чаралар өтө бериш керек, мунун мындай пайдасы гана бар. Себеби студенттер катышты, магистранттар катышты, алар дагы ушул эки окуя жөнүндө кыргыз илимпоздорунун, түштүктөгү кыргыз илимпоздорунун, коомдук илимдердин өкүлдөрүнүн мындай көз караштары, маалыматтар, кандай адабияттар бар, тарыхнама жөнүндө мен ойлойм жакшы бир маалыматтарды алышты, мындай иш-чаралар улана бериш керек. Өзүбүз менен көрүп аттык да, мына бизде да аралашып ошол чөнөтө катыштык. Чөнөтө катыштык. Биз мындай бир объективдүү баа бергенге мындай бир немебиз бар да, мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мына мисалы 2017-жылкы революцияда эле ошо революцияга катышкан революционерлер, партиялык кызматкерлер, аскердик кызматкерлер бүт китеп жазышкан, аябай объективный жазышкан. Эскерүүлөр жазышкан. Анан кийин коммунисттик идеология күчөнгөндөн кийин алардын баары булмаланып, камакка алынып, алардын баардыгы таптакыр чындык объективдүүлүктөр тайып кетишти да. Маселелердин ичинде баягы Сыргаков эсептеп кеткенде ошол факторлордун баардыгы ошол революцияларда болду. Андан сырткары баягы элдин неме Нурбек агай андай элдин социалдык абалы төмөндөп кеткенине көбүрөөк басым жасап атат. Чындыгында ошондой болгон. Ошол учурдагы
статистика боюнча 200 миң жумушсуз болду Кыргызстанда деп атат. Ал эми факты жүзүндө андан 4-5 эсе көп жумушсуздук дагы ошол революциялардын келип чыгышынан, социалдык абалдын төмөндөшү дагы революциялардын келип чыгышынан, кийин жанагы башкаруучулардын ошол башкара албай калгандыгындагы бир себептери ушул революциянын чыгышына өбөлгө түздү. Теорик столдун максаты ошол 2005 жылы 24 марттагы жана 2017 апрелдеги болгон биздин ошол революция деп аталган элдик революциялардын чындап эле ошол революция болгонбу же жөн гана төңкөрүш болуп калдыбы, ал кайсы маселелерди чечти эгерде ал революция болсо деген ушул пикирлерди мындай айтып коомчулукка жеткизип анан максат болгон да. Ошон үчүн биз мына биздин шаардагы көрүнүктүү тарыхчыларды чакырдык. Аны көрдүңөр, Сыдык Акунович келди, Таалай Жаркынбаев агай келди, Туудан Осмонов Сатинбай агай келди, Гүлжамал эжекелер келди. Ошолор бүт тарыхчы окумуштуулар келишип, бүт пикирлерин айтып, бизге бергенге аракет кылышты. Эми андан аягында, тегерек столдун аягында ошол окумуштуулардын пикирлеринин негизинде биз резолюция кабыл алдык.